калк арасында көп кездешкен оорулар боюнча сөз кылмакчыбыз. Грыжа ушул омурткалардын арасында ушундай дискалар бар, омуртка аралык дискалар. Бул грыжа, ошо омуртка аралык грыжа деген ушул болот. Бул диска бул жерде кан айлануу жакшы болбой жүрүп, зат алмашуу жакшы болбой жүрүп, же ашыкча салмакта жүрүп атып, ушул жерге күч келип, мынандай болуп, бир жагына чулчуйуп мындай чыгып кетет. Бирок анын илими менен, өзүнүн эрежеси менен дароо эле уруп, кайрып, анда тескерисинче адамдын ден соолугуна зыян келтирип коюшу мүмкүн. Аны жанагыдай томография, изилдөөлөрдөн өткөрбөстөн туруп, дароо катуу күч менен, нагрузка менен иштешкен, жыйынтыгында омуртканы сындырып алышкан. Муну айтып атканымдын себеби, адам убагында уктабаса, убагында турбаса, уйку режими, тартиби ар кандай болсо, 15 жашында, 16 жашында простатит деп алып келип атат балдарда. Дал ошондой эле ушул мына кант диабети дагы азыр жашарып 20 жашында, андан дагы 13 жашында дагы ушундай кант диабеттер болуп атат. Ассаламу алейкум, кадырман телекөрүүчүлөр, урматтуу мусулман бир туугандар. Бүгүн биз жалпы эле калк арасында көп кездешкен оорулар боюнча сөз кылмакчыбыз. Деги эле биздин эл арасында көбүрөөк угабыз, жана грыжа болуп калыптыр, же болбосо сөөк ооруларына дуушар болуптур, кант диабетине дуушар болуптур, ушундан айыга албай аткандар бар, андан кийин простатит оорулары бар. Жашырган менен бул оорулар калк арасында абдан көп кездешет. Ошон үчүн бүгүн биз куттуу студиябызга ушул жаатта ден соолук боюнча сөз кылуу үчүн Асан Калбеков агайыбызды чакырдык. Агай, кош келипсиз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Мынакей жогоруда айтылгандай, агай, деги эле адамдын ден соолугу дегенде, ден соолукка кам көрүш үчүн адам эң оболу саламат ден соолук болуш үчүн эмне кылыш керек? Ушул темадан баштабайлыбы? Абдан жакшы болот. Биринчиден бизди ушул кайрадан ыйык жума күнү сиздердин куттуу студияда кезиктирип, жолугуштуруп, эл үчүн маалымат берип коелу деген аракеттерди уюштуруп берип аткан сиздерге Аллах Таала ушул күндү насип кылганга чексиз шүгүрлөр, мактоолор болсун. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга чексиз салам салаваттар болсун. Бүгүнкү сиздин ушул тандаган темаларыңыз аябай олуттуу, аябай керектүү темаларды тандапсыздар. Алла ыраазы болсун. Негизинен азыр ушул жалпы эле элибизде байкалбай, билинбей өтүшүп, өрчүп кетип аткан оорулардын катарында турат бүгүнкү айтылган ушу оорулар. Негизинен бизде Кудайым бизди адамзатын өтө уникалдуу жаратыптыр, өтө бардык ашыкча кемчилиги жок, кынтыгы жок жасаптыр, жаратыптыр. Биз сергек жашоо, өзүбүзгө сергек жашоону жүргүзүш үчүн биз ден соолугубузга кам көрүшүбүз керек экен. Ден соолук бизге Алла Таала тарабынан берилген аманат экен. Сергек жашоо дегенде эң негизгиси эле мен өзүмдүн жеке көз карашым, бул адамзаты өзүнүн жашоосуна динди тургузуш керек экен, намазды тургузуш керек экен. Анткени бул дагы ден соолук. Бул дагы ден соолукка өтө чоң пайда. Биринчи орунда турат десем дагы жаңылышпайм. Анткени намаздагы кыймыл аракеттер, 5 маал дарат алган, бул ушул жүздү жууш, кулакты жууш, колду жууш, бардыгы бул бизге билинбеген менен илимий жактан дагы далилденген, ден соолукка пайдасы аябай чоң. Ошол намаздагы кыймыл аракеттердин дагы пайдасы аябай чоң. Дал ушул биздин бүгүнкү айтылып аткан темадагы ооруларга дагы пайдасы чоң. Негизи адамдын сергек жашоосу үчүн намаз, жашоого дин киргизүү бул аябай жакшы. Ушул жерден бир кыстырма суроо берип калайын. Бүгүнкү күндө жана жеп аткан тамак аштарыбыздан дагы ушул биздин ден соолугубуз көз карандыбы? Сөзсүз түрдө биздин туура эмес тамактануудан, анан жанагы уйку убактысы менен болбогондо ден соолукка өтө чоң таасирин берет. Азыр эми ушул мына жана кант диабети, мына бүгүнкү айткан темаларыңыз боюнча
бир аздан кылып бир маалыматтарды берип өтсөк болот. Анда дароо эле темага киришип баштайлыбы. Грыжа деп коебуз. Көп адамдарда баягы грыжа оорулар кездешет дагы, анан баягы өз алдынча эле турникет тартып койсоң болот, анан же болбосо баягы операция кылыш керек, операция жолу менен болот деп айтылып калат да. Деги эле ушул грыжанын кандай түрлөрү бар, ал эмне деген оору, анан муну дарылап айыктырып жок кылып койсок болобу? Биринчиден илдетти берүүчү да, шифаны берүүчү да Алла Тааладан. Албетте. Эң биринчиси, биз ден соолугубуз чың сергек жашоодо жүрүш үчүн Алла Таала берген дене мүчөлөрүбүздү, ден соолугубузду кам көрүп, ошону сергек жашоо уюштурушубуз керек. Сергек жашоону тандашыбыз керек. Анткени дал ушул грыжа оорусу, грыжа түрлөрү, бул грыжанын түрлөрү ушул мына омуртка тутумдарында, анан курсакта грыжанын түрлөрү бар. Грыжа моюн омурткада, моюн бөлүктө болуп калат, көкүрөк бөлүгүндө, бел омуртка бөлүгүндө болуп калат. Азыркы учурларда эң көп кездешип аткан ушул бел омурткадагы грыжалар, анан моюн омурткадагы грыжалар. Грыжа деген бул ошол омурткалардын арасындагы омуртка аралык диск деп коет. Бул жерде көрсөтсөм болот. Ооба. Ар бир омурткалардын ортосунда, арасында ушундай болгон дисктер бар, омуртка аралык. Ушул жерде кан айлануу жакшы болбой калганда, денеде, организмде зат алмашуу жакшы болбой калып, бул жакка витаминдер жакшы келбей калганда, кислород жакшы келбей калганда, бул омуртка аралык дисктердин кубаты кетет. Bunun бийиктиги жалпайып барып, анан бир тарабынан ушундай болуп, мындай чулчуйуп чыгып кетет. Бул чыгып кеткенде ушул жердеги чыккан нерв тутумдарын, нервти кысып калат дагы, анан өзүнүн белгилерин бере баштайт. Эми ушул грыжанын келип чыгуу негизги себептерин айтып өтөйүн. Ооба. Жогоруда мына биринчи башында эле сөз кылдык. Адамдын ден соолугу чың болуш үчүн ар дайым кыймылда болуш керек. Туура тамактаныш керек. Uyku, түнкү уйкунун убагында болушу дагы бул абдан чоң таасир берет. Мен жанагы айтып өткөндөй, намаз тургузса жакшы деп аткан себеби, намаздагы кыймыл аракет омурткаларга аябай жакшы көнүгүү. Биздин денеде, жалпы денеде кан айлануу жакшы болуп туруш керек. Эгерде кан айлануу жакшы болуп, баардык денебизге, мүчөлөргө, органдарга кан азыктары, кислород жакшы жетип турса, кычкылтек жакшы жетип турса, анда биздин организм кандай жанагы туура эмес вирус, инфекция, кандайдыр бир жанагындай өзгөрүүлөр болбосун, биздин организмди Кудайым ушунчалык өтө уникалдуу жасаган, бардыгын өзү жоюп калыбына келтиргенге толук мүмкүнчүлүгү бар. Болгону биз өзүбүздүн организмди, дене мүчөбүздү тарбиялап, ага кам көрүш керек. Негизинен жанагы ушул суроону берип калбасам болбойт. Көп учурда жанагынтип баспай алганда жетелеп алып барып, анан жанагы Костоправга апардык, анан жанагынтип балкалар менен чапкылап жанагынтип түздөгөн учурларды биз соц тармактардан көрүп калып атпайбызбы? Негизи эле ошондой процедура кылган өзү туурабы? Азыр ушул сиздин сурооңуз абдан олуттуу, абдан жакшы суроо. Анткени азыр ушул мына соц тармактарда дагы реклама болуп, ушундай барган кишини эле уруп, кайрып, да жанагы грыжаны дарылайбыз деген рекламалар аябай көп болуп атат. Ооба. Бул жерде ар кандай учур болот. Эгерде адам кокусунан жыгылып калып, же травма алып, же бир оор көтөргөндө омурткалар чыгып мындай жылып кетет, ордунан көп жылып кетет. Анда мүмкүн болушунча айласыздан омуртканын ордуна коюп бергенге аракет кылыш керек. Бирок анын илими менен, өзүнүн эрежеси менен дароо эле уруп, кайрып, анда тескерисинче
адамдын ден соолугуна зыян келтирип коюшу мүмкүн. Омурткаларга. Омурткадагы нервтерди катуу күч менен иштеп алышат дагы, нервти кысып калат, омуртканы сындырып алат. Мына жакында эле интернетте, мен соц тармактарда көрүп калдым, бир костоправка барган экен аял киши. Аны жанагыдай томография, изилдөөлөрдөн өткөрбөстөн туруп, дароо катуу күч менен, нагрузка менен иштешкен, жыйынтыгында омуртканы сындырып алышкан. Мен айтат элем, ушул сиздердин эфирден пайдаланып айтат элем, эгерде көптөн бери, узак убакыттан бери бел ооруп жүргөн болсо, дароо ургулап, койгулап, кайрып аны дарылай албайт. Андай илим жок. Анткени себеби ошол жылып калган омуртканы уруп, наракка жылдырып койгон менен эле маселе чечилбейт. Бул жерде ушул омуртканын айланасында аябай көп элемент, тканьдар бар. Аябай көп. Булчуңдар бар, тарамыштар бар, нерв системалары бар, кан тамырлар бар. Эң оболу жүлүн бар деңиз. Жүлүн бар, ичинде эң негизги жүлүн бар. Бул жерде ошонун баардыгын тыкыр иликтеп алып, анан кийин комплекстүү түрдө дарылаш керек. Дарылаганда ошол биринчиден кан айланууну жакшыртыш керек. Бул жерде кан тамырларды тазалаш керек. Булчуңдарды бир тарабы кыскарып, бир тарабы чоюлуп ушинтип калат булчуңдар. Сөзсүз болот андай. Алардын баардыгын өзүнүн нормасына алып келип, калыбына алып келип алып, анан кийин омурткага барган, омуртканы түздөгөн жакшы. Омуртканы түздөөнүн, оңдоонун ушундай азыр метод түрлөрү бар. Кол менен ручное воздействие деп коет, анан инструментальное деп коет, ошентип ургулап. Бул урган, бул өтө сейрек колдонулат да, чанда эле колдонулат. Азыр тилекке каршы ушу көп костоправтарда дароо эле уруп кетип атышат. Эгерде ушул омуртка илимдерин жакшы билсе, адамдын анатомиясын жакшы билсе, бул жерде ургулабай туруп жөнөкөй эле кыймыл менен дагы ордуна коюп койсо болот. Адамды кыйнабастан туруп элечи. Бул жерде бир эле ошол костоправдык илим грыжаны дарылаганда бул аздык кылат. Бул жерде азыр мына акыркы илимдер, жаңы илимдердин бири прикладная кинезиология деген бар. Бул кыймыл илими. Булчуңдарды кошо камтыш керек. Бул жерде кан айланууну жалпы жылынан айтканда комплекстүү дарылоо жүргүзүш керек. Сиз айткандай, дароо эле ургулап, койгулап кеткен ал грыжаны жакшы кылбайт, эч качан жакшы кылбайт. Демек, баягы ушундай бел ооруларына кабылган биздин жарандар эң алгач медициналык кароодон өтүп, жанагынтип сиз айткандай томографиядан өтүп, баягы сөөктөрдү көрүп, кандай деңгээлде жылыш керек, андан кийин дарылоону башташ керек экен да. Сөзсүз түрдө бу жерде мен жанагы ошол бел оору менен жабыркагандарга караганда ушул белди, грыжаны дарылаймын деген адистерге айтат элем, дароо чоюп, ургулап кетпестен аны жакшылап изилдеп алыш керек. Изилдеп алыңыздар демекчимин да. Анткени эгерде чындап омурткасы, бели чыгып кетсе, анда адам баса албай калат. Ошо сиз айткандай көтөрүп келет, өзү баса албай калат. Ал жерде омуртканы салып бериш керек. Бирок омуртка салынгандан кийин бир 5 күн үйдө жанагы жатыш керек. Анан кийин сөзсүз түрдө томографиядан, изилдөөлөрдөн өтүп кой деген кеңешти бериш керек. Азыр ошо көтөрүп келди, баса албай келди, уруп омурткасын салды, же да бир башка түр менен, метод менен омурткасын салды, бир аз жеңилдеп калды, жакшы болуп калдым деп туруп басып калды. Бирок ал жерде проблема калды да. Ал кийин мындан чоң азабын тартат. Ошон үчүн ал менен эле маселе чечилбейт. Муну аябай жакшы мамиле кылыш керек. Омурткасы салынып, өзү туруп басып калгандан кийин бир 5 күн, 3 күн үйдө жатып, режим кармап, андан кийин сөзсүз түрдө томографиядан өтүп, рентгенден өтүп, невропатолог, жанагы өзүнүн врачтар, адистер медицинадан дагы өтүп койгону бул келечегине жакшы. Негизинен ушул грыжа оорулары деп калбадыкпы? Алгачкы пайда болгон белгилери кандай? Адам эмнеден улам ушул багы белим ооруп атат, жоксо грыжам болуп калганбы деген белгилерди кайсы учурда билсе болот? Тилекке каршы грыжаны дароо эле грыжа ооруларды бербейт да. Дароо бере баштайт. Бир аз бел ооруп, бир аз кайра жок болуп, грыжа экенине өзү жанагыдай күмөн санабайт. Анан качан буттарына бере баштайт, буттун аркасы менен буттарына берип, тамандарга чейин берип, тарамыштар түйүлгөндөй болуп,
кыймылдаганда зыр деп кармап калып, кайра кой берип, ушундай боло баштаганда анан адамдар баягы биринчи эле ошо жанагы массаж, костоправ дегендерге барып калып атышат. Эгерде ушундай белгилер болуп атса, адистерге барганы жакшы, туура. Өз алдынча томографияга баргандан көрө адистерге барып, ошол адистер бул жерде жанагы акчанын максаты кылбастан, ыйман менен, ынсап менен, аманаттан коркуп, буга туура багыт бериш керек. Сенде кармалап көрүп туруп эле, кол менен кармалап көрүп туруп эле, жок сенде грыжа жок экен, жок сенде грыжа бар экен, ушундай жыйынтык менен аны дарылап оңдоп койдум деп коюп атышат. Мындай болушу мүмкүн эмес. Бул жалган. Анткени грыжа деген мына ушул жана көрсөттүм. Муну омуртка аралык диск ушинтип бул жака чыгып кетет да, анан нервти кысып калат. Бул жерде аябай көп ткандар бар. Булчуң кабаты бар, көп. Кол менен кармап грыжаң бар экен, жок экен деген бул жалган. Андай кол менен билгенге мүмкүн эмес. Буну бир гана томография ошол гана аныктап берет. Бирок подозрение белгилери болушу мүмкүн. Сенде грыжага бир аз белгилери бар. Сен текшерилип кел. МРТдан сөзсүз өтүп кой. Баса белгилеп айтат элем, мага көп ушу бели ооруган адамдар келгенде айтат, мурда кармалап көрүп грыжаң бар экен деди эле же жок экен деди эле деп келишет. Андай мүмкүн эмес. Мүмкүн эмес. Анткени бул жерде мына грыжа деген ушул жакта турат. Ичинде турат экен. Ичинде турат. Бул жерде аябай көп булчуңдар, ткандар көп. Кармалап көрүп грыжаң бар экен же жок экен деп өз алдынча дарылап койгонго мүмкүн эмес. Грыжаны дарылаганда ушул омуртканы эле койгулап, нары жылдырып, бери жылдырып койгон менен эле маселе чечилбейт. Бул омуртканын ичинде жана өзүңүз айткандай, баамдагандай жүлүн бар. Жүлүндөн чыккан нерв системалар бар. Бул жерде өтө тыкыр кылдаттык менен мамиле кылбаса, ошол ооруп аткан адамдын келечегине чоң проблема, маселе алып келип коюшу. Майыпка чейин алып барып коюшу мүмкүн экен да. Мүмкүн. Ушундай бели омурткада, мисалы үчүн мына 4-5 бели омурткада туура эмес кыймыл аракет менен, туура эмес катуу күч менен басып, тартып, чоюп койгондун айынан адамда недержание моча деп коет, саарасы токтобой калышы мүмкүн. Же улуу саарасы токтобой калышы мүмкүн. Анткени бул жакта нерв системаны катуу жабыркатып коет. Ушул табарсыктагы, жоон ичегидеги жанагы буйруктар, сигналдар барбай калат. Свет өчүп калгандай болуп эле, токту үзүп койгондой болуп эле ал жакта буйруктар барбай калат. Саарадагы, улуу саарадагы токтобостон ал жерде жанагы өз алдынча эле постоянно ага турган болуп калат. Бул ошого толук алып барып коюшу мүмкүн. Керек болсо жанагы буту иштебей калып атат. Бул ошол жанагы кош көңүл мамиле менен бир аз шашып, анан эми муну оңдобой чыгарып койсом мага кандай болуп калат деп, акчанын келген клиентти чыгарбайын деген максатта ушундай туура эмес иштегенден көп жабыркагандар азыр бизде аябай көп. Демек, урматтуу мусулман биртугандар, урматтуу бекендештер, бул жерде сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылып, жанагындай МРТ деп коебузбу, МРТдан сөзсүз өтүп, андан кийин ошонун снимагы менен анан барыш керек экен да. Сөзсүз түрдө. Кийинки суроо ушундай болсун, көп учурда баягы грыжаны дарыланбай сөзсүз түрдө операция кылыш керек деген түшүнүктөр да бар да. Бул канчалык чындык? Операция кылса болобу? Демек, азыр сиз өзүңүз да көрсөттүңүз, бул баягы адамдын ички бөлүк жагында жайгашкандыктан сырт жагы менен операция кылыш керекпи? Негизи кандай бул? Бул грыжанын өзү алгачкы биринчи келип чыгып аткан себептери ошол жанагы кыймылдын аздыгы, денедеги зат алмашуунун жакшы эместиги, туура эмес абалда узак көп отуруу. Азыр жаштар телефондо отуруп атат, компьютерде отуруп атат. Акырындык менен пайда болгон маселе да бул грыжа. Бул узактан бери пайда болуп келет. Узактан келген. Дароо эле 1-2 күндө эле пайда болуп калышы мүмкүн эмес. Пайда болуп калат, бирок ал катуу жанагындай ДТПларда, травма болсо, жыгылса. Эми бул
грыжа пайда болгондон кийин эгерде мына миллиметри, размери, көлөмү 10 миллиметрге чейин, 9 миллиметрге чейин болсо, аны операциясыз дарыласа болот. Бирок бул жерде дарылаганда анын дарылоосунун жыйынтыгы бир 40% адисте болсо, ошол дарылап аткан врачта болсо, мисалы үчүн 60% ошол адамдын, грыжасы бар адамдын өзүндө. Анткени бул акырындык менен көптөгөн убакыттан бери келген бияктагы өзгөрүүлөрдү кайра дагы ошондой убакытта калыбына келтириш керек. Режим кармаш керек, диета сакташ керек, сөзсүз түрдө өзүнүн көнүгүүлөрү бар, көнүгүүлөрдү жасап жүрүш керек. Ошону менен грыжадан айыктырса болот. Анан грыжада абсолюттук жанагы жүлүндү кысып калат, жарымынан көбүн жаап калат. Анда албетте аны убакыт өткөрбөстөн мен дарылай алам деп жанагыдай бир дары бирдемелерди ичип атып, муну майзды ичипсаң жакшы болот, муну чоюп коюш керек, уруп коюш керек дегендер менен убакыт өткөрө берсе, анда зыян болуп калат. Эгерде ошол жүлүндү жарымынан көбүн жаап калган учурлар болуп калса, ошону билсе, жанагы томографиядан сөзсүз өтүш керек деген себеби ушул. Анда токтоосуз түрдө медицина, нейрохирург врачтарга, невропатолог врачтарга көрүнүп, аны операция кылдырганы туура болот. Анткени кээ бир учурларда операцияга бербеймин деп өтүштүрүп алган адамдар дагы көп. Ошол эле учурда операциядан кийин кайра татаалдашып кеткен учурлар дагы көп. Мүмкүн болушунча мен айтат элем, бизде ушу грыжа боюнча келгендердин Алланын кудурети менен результат аябай жакшы. 9 мм, 10 мм чейинки грыжалар жакшы болуп кетип атат. Болгону ошо буну ургулап койгулап эле анан омуртканы жылдырып эле болду деп баягыдай кыска убакытка жардам берип койгон менен адам алданып калбаш керек. Ошого убакытты уттуруп албаш керек. Грыжаны омуртканы түздөп коюш менен, омуртканы ургулап нары бери жылдырып коюш менен грыжа эч качан дарыланбайт. Бул жерде комплексный дарылоо керек. Ички органдардагы кошо дарыланыш керек, өт кошо дарыланыш керек, бөйрөк кошо дарыланыш керек. Бул жердеги булчуңдар, кан тамырлар. Муну сөөктү жылдырып койгону менен бул жерге кан айлануу жакшы болбосо, кан жакшы келбесе, ички органдарда зат алмашуу жакшы болуп, бул жерге жана кальций деген, башка да жана башка элементтер, витаминдер келип турбаса, ал маселе эч качан чечилбейт. Анан багы кайсы иштерди жасабаш керек? Ошо грыжасы бар экенин билди адам, кайсыл иштерде этият болуп туруш керек? Оор көтөрбөш керек, дагы кандай иштерди кылса? Грыжасы бар экенин билген адам биринчи кезекте эгер намаз окуй элек болсо, намаз тургузуш керек. Намаздын пайдасы өтө чоң. Намаздагы кыймылдардын. Анткени 5 маал нагрузка эмес, кыймылдар деңиз? Нагрузка эмес. Анан эгер ошо намаз окуганга бели ооруп кыйналбаса да, анан оор жумуштарды жасабаш керек, оор нерселерди көтөрбөш керек, узак убакытка отурбаш керек. Мындай сергек жашоо, кыймыл аракетти болуш керек, өзүнө ылайыктуу кыймыл аракеттер жасап жүрүш керек. Анан эң негизгиси туура тамактаныш керек, туура тамактануу. Анткени биз жеген ичкен тамак аш менен кошо ушул биздин омурткаларга эмес, бүт денеге керектүү витамин азыктар барып туруш керек. Туура тамактануу менен. Грыжасы бар адам спорттун кайсы түрлөрү менен алектенүүгө болот? Же бул жака тыюу салынабы? Жок. Эгерде баягы турник асынып, баланча бир секунд туруш керек дегендер дагы көп угам да. Тескерисинче, грыжасы бар адам жанагы курч абалдан өткөндөн кийин, остро жанагы оорулар басылып, уже стабилдешип калгандан кийин тескерисинче көнүгүүлөрдү жасап жүргөн зарыл. Булардын ичинде жанагы йога деп коет, йога, ошого барыш керек. Сууда сүзүү, плавание эң жакшы, сууда сүзгөн омурткаларды эң жакшы калыбына келтирет. Анан эң негизгиси ошол
жанагы туура эмес акыбалда, туура эмес абалда бирдемелерди көтөрүп тартып, биз кыргыздар ушундай отуруп алып деле тартып коебуз, эңкейип тартып коебуз. Ошондо бул жерде көтөрүп атканы, жылдырып атканы салмагы оор болбосо дагы, бирок биз туура эмес абалда кыймылдаган үчүн булчуңдар тартып кетет да. ычкынып калат деп коет го кыргызда. Ошондой болуп калат. Ошондуктан жеңил көнүгүүлөрдү негизинен ошо мына азыр бардыгына бирдей пайдасы бар деген ушул сууда сүзүү, анан жанагы йога, ушу деген жеңил көнүгүүлөрдү жасап жүргөн тескерисинче пайда болот. Дагы бир сизге азыр ушул сурооңузга кошуп кетейин. Омурткада омуртканын өзгөрүүлөрүндө маселесинде грыжа эле эмес да. Бул жерде башка дагы көп себептер бар, көп өзгөрүүлөр болот, көп патология, нарушениялар болот. Омуртка кээде оор көтөрбөгөнү менен, бирок туура эмес абалда бирдемени катуу тартып койду же досу менен күрөшүп койду, тартышып койду, туура эмес абалда омуртка мындай буралып кетет да, мындай ротация деп коет. Ушундай болуп буралып калат. Бул жерде эгерде омурткада ушундай болуп калган болсо, муну Костоправ илимин окуган адам кол менен кармап билет. Ушундай болуп калган болсо, муну массаж менен эч качан калыбына келтире албайт. Мага келген адам, пациенттердин көбү айтат, канча массаж алдым, жакшы боло албай атам деп. Ал ошону массаж кылып аткан адам айтыш керек эле, агачы. Бул массаж менен калыбына келбейт, аба же байке, сиз Костоправдарга бир барыңыз, же врачтарга барыңыз деп айтыш керек эле. Анын убактысын дагы өткөрүп атат, акчасын да алып атат. Ушундай болуп, ротация болуп буралып калганда, бул жерде өзүнүн кыймыл аракет менен, көнүгүүсү менен келтирсе болот. Жанагы атайы спец, анан жанагы кол менен ручное воздействие деп коет. Ошо менен дагы муну ордуна келтирсе болот. Демек, бул жерде грыжа эле эмес, омурткада башка дагы нарушениялар болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн тыкыр иликтеп алыш керек. Тыкыр муну толук жанагы орусча айтканда диагнозун коюп алыш керек. Анан кийин ошого жараша иштеш керек. Мына ушундай акыбалга келип калганда дагы муну дагы дароо эле бу жерге темирди коюп, жанагы өзүнүн жыгачтары бар, иштеткен, коюп каршылдатып ургулап коюп коюшат. Муну омуртканын ордуна койгону менен, түздөлүп калганы менен, бул жердеги кан тамырларды, нерв системаны повреждение, жабыркатып коет. Жабыркатып, туура айтасыз. Бул жерде ушул жердеги булчуңдарды жумшартыш керек биринчи. Жанагы түйүлүп калган, кысылып калган омурткаларды, булчуңдарды жумшартыш керек. Кан тамырларды ачып алыш керек, кан айланууну келтирип алыш керек. Анан кийин акырын муну ордуна коюп койсо болот. Муну ордуна коюш жеңил, бирок илими менен. Өзүнүн медициналык талапта көрсөтүлгөн эрежеси менен деңиз. Эрежеси менен. Өзүнүн ошо жана Костоправда илими бар. Ошол илим менен акырын койсо болот. Дароо ургулап койгулаган ал такыр туура эмес. Эч жерде антип окутпайт. Андай илим жок. Бардык ушу Костоправда илими боюнча окуткан жерлердин бардыгында буга аябай мындай кылдаттык менен мамиле кылыш керек деп окутат да. Ушунду буралып калганда эле ушул учурда адам баягы жана антип бүкүрөйүп же болбосо бир адам башкача бир абалга келип калышы мүмкүнбү? Ооба. Эгер омуртка мындай буралып ротация болуп калган болсо, денесинде көп билинбейт. Аны ошо жанагы адис текшерип атып билет да. Же рентгенде билинет, же томография, МРТда билинет. Бул ушул кайсыл омуртка буралып калган, ошолдон белгилери көз каранды да. Анткени мисалы үчүн мына көкүрөк омурткада 1-чи, 2-чи, 3-чү, 5-чи көкүрөк омурткага чейинки аралыкта ушундай буралып калган жерлер болсо, бул балки бул жерде оору бербейт, бирок дем алуусуна, жүрөгүнө, жүрөгүм ооруп атат деп кардиологко бара берет, ал жерде дарыны жазып берет, ичилет. Анан жакшы болбойт, постоянно ичип жүр деп назначение берип коет. Ичсе жакшы жүрөт, ичпей калса жүрөгү башталат. Чынында текшерип, изилдеп келсе, бунун омурткасында ошол жүрөккө чыккан нерв кысылып калган болот. Мен ушул жерден бул боюнча эгер ким неме болсо кызыкса, ошол кишинин өзүнө дагы жолуктура аламын. Бул киши ушундай көп жылдан бери, жок дегенде 7-8 жылдан бери ушул жанагы жүрөктүн дарыларын ичип жүрүптүр да. Анан бизди бирөөлөрдөн угуп келиптир. Ушундай жүрөгүнө даттанып, жүрөгүм ушундай болот, приступ берет,
бир аз бассам жанагындай демигип калам, түнкүсүн сайышып ооруйт. Анан ошого чейинки текшерилген немелерин карасам, кагаздарын, анализдерин карасам, жүрөк согууларында бирок чындап ушундай өзгөрүүлөр бирок жүрөктүн өзүнүн оорусу эмес да. Аны мен ушу жанагы өзүбүздүн баягы методко салып, өзүбүздүн техникабыз менен, техника обследование деп коет, ушу менен текшерип көрсөм, дал ушул көкүрөк омурткасы, көкүрөк 1-2, 3, 4 омурткасы оң жакка мына ушундай буралып калыптыр. Ротация болуп калыптыр. Аны мен ошол жерде айттым, байка азыр жүрөгүңүз азыр эле сезесиз, жеңилдеп каласыз депчи. Бир аз ошол жерде кичине мындай первичный жүрөктү жеңилдетип коюш максатта кичине өзүбүздүн метод жасадым. Дароо сезди, бизден толук курс леченияларды алды. Азыр жүрөгүнүн эч кандай даттануу жок. Негизинен ушул жерден мен дагы кыстырма суроо берип калайын. Кээ бир учурларда баягы жанагындай дарыны үстөккө босток жазып колуңузга карматып коюп атпайбы? Негизинен ошол өзү медицинада кандай? Негизинен көп учурларда айтат го, жанагындай кээ бирде боор ооруларын жабыркатып коет дегендер дагы угуп калабыз да. Азыр негизинен ошол дары жазып берүү баягы ал дарыларды ичиш керекпи деген дагы бир маселе болуп калат да кээде. Азыр сиз аябай туура маселени көтөрдүңүз. Бул боюнча биздин раматылык аалымыбыз Чубак Ажы акебиз дагы аябай катуу баса айткан. Абдышүкүр Ажы дагы айтканын мен укканмын. Адамдарга ошол ооруп аткан адамдын акыбалынан пайдаланып, өзүнүн кызыкчылыгы үчүн керек эмес дарыларды жазып берип, керек эмес аппараттарга жөнөтүп, изилдөөлөргө жөнөтүп, акча кылган бул арам деген. Бул ден соолук, адамдын ден соолугу аманат экен да. Азыр ушундай тилекке каршы, мисалы үчүн бир адам бөйрөгүнө, жаш казанына даттанып келсе, ошол бөйрөгүнө дары жазып туруп, кошумча буга керек эмес дарыны дагы кошуп жазып коюп атат. Бул жерде эми азыр баягы ар кандай компаниялар толтура көп. Алардын дарысынан сатылса, бул ошол жазып берип аткан дарыгерге бонус акча төлөп берет экен. Багы проценти түшүп турат дейбиз го. Ошол максатта ушундай болуп калып атат. Адамдардын чөнтөгүнө азыр аябай мындай өкүнүчтүү ушул окуялар болуп атат да, өкүнүчтүү жанагы көрүнүштөр. Адамга керек эмес нерсени, керек эмес дарыны кошумча жазып. Бизде бардык эле дарыгерлер андай эмес. Мыкты, жакшы иман менен, Алладан коркуп иштеген дарыгерлерибиз дагы көп. Алар дароо дары жазып бербейт. Кээ бир адамга жөн эле диета сакташ керек. Кээ бир адамга бир 5 күн жакшы уктап эс алыш керек. Өзү калыбына келип калат. Анткени мыкты дарыгерлер билет, биздин организм өтө уникалдуу. Бардык нерсени өзү жоюп, тазалаганга, калыбына келтиргенге күчү жетет, кудурети жетет. Болгону ошого туура багыт берип коюш керек. Адис катары, медик катары туура багыт берип коюш керек. Жана кээде элибиздин арасында айтылып аткан мурда улуу муундар көп айтчу эле. Мен дагы ошол апаларыбыздан көп угуп калам. Организмге баягы дароо эле антибиотик ичпей 7 күнгө чейин баягы жанагындай бизде сарымсак, чеснок деп коебуз го, ошондой витаминдүү тамактанып, ошентсе баягы 7 күн ичинде өзү организм иммунитет иштеп чыгып, анан оору менен күрөшөт деп угуп калчу элек да. Эң туура. Демек, врачтар дагы, биздин дарыгерлер дагы ошол метод менен иштесе жакшы болот экен да. Мен ушу дагы бир жолу сиздердин эфирден пайдаланып айтат элем. Бардык ушул адамдардын ден соолугуна жардам берип, кам көрүп иштеп аткан дарыгерлерибиз, элдик дарыгерлерибиз иман менен, ынсап менен билгенин айтып, билбегенин адиске жөнөтүп иштегенге чакырат элем. Рахмат агай. Анан эми кийинки темага өтүүнүн алдында сөөк муун оорулары бүгүнкү күндө жанагындай кыйшайып калгандарды көрүп атабыз негизинен. Анан деги эле ошол сөөк оорулары, артрит,
астрахандроз деп коебуз го. Жабыркаган адамдарга кандай жардам берсе болот? Бул баягы элдик медицинада дарылоо мүмкүнчүлүк барбы? Азыркы ушул акыркы учурларда көп кездешип аткан оорулардан ушул мына грыжа, омуртка аралык грыжа, муун оорулар, бул жерде артрит, артроз деген оорулар бар. Ооба. Буларды элдик дарылоо ыкмасы менен дарыласа болот. Бул жерде пайгамбарыбыздын сүннөтү хиджаманы да кош керек. Хиджаманын пайдасы аябай чоң. Хиджама денедеги жаман кандарды, жанагы орусча айтканда испорченный кандарды, эскирген кандарды, жаман кан клеткаларды өтө жакшы кыска убакытта өтө жакшы тазалап берет. Кан айланууну өтө жакшы калыбына келтирет. Кан басымды, сөөк муун ооруларды, грыжаларды элдик дарылоо ыкмасы менен дарыласа болот. Бирок адис ошону дарылап берем деген адис бул жерде өтө тыкыр мамиле жасаш керек, кылдат мамиле жасаш керек. Бул жерде сөөк муун оорулардын себептери жанагы инфекция дагы болуп калат, суук өтүш болуп калат, же бир омурткалардын жылышып кетиши болуп калат. Бул жерде эгерде ушундай инфекция болуп аткан болсо, анда медицинаны дагы кошуш керек. Медицинаны жанагы ошого керектүү капельница, уколдорун, антибиотик окшогондорду, физлечение, ток кыргактаганы аларды дагы кошуш керек. Элдик ыкмаларда бул жерде жанагы биздин ата бабалардан илгертен колдонуп келаткан чөптөрдү, дары чөптөрдү өз алдынча терип алуу эмес, атайы даярдалган, жасалган чөптөн жасалган дарыларды колдонсо абдан жакшы болот. Ушул хиджаманы кошуш керек. Мен баардык ооруларда сөзсүз хиджамага басым жасаймын. Хиджамасыз эч бир ооруну дарылоо жүргүзбөйм. Сөзсүз түрдө хиджамага кошом. Эгер хиджамага каршы көрсөтмөлөр жок болсо. Туура тамактанууну үйрөтүш керек, кыймыл аракеттерди үйрөтүш керек. Омуртканын ар бир омуртка бөлүгүнө жараша өзүнүн көнүгүүлөрү бар. Моюн омуртканыкы, көкүрөк омуртка, аларды туура тандап бериш керек. Кээ бирлери мен кыймылдасам эле жакшы болуп кетем деген ой менен жанагындай залдарга барып, катуу күч келтирип алышып, ого бетер өрчүтүп, күчөтүп алып атышат. Муну ошол адис сага мына көнүгүүнү жасаса болот, мунуларды жасасаң болбойт. Багыт берип коюш керек. Негизинен иншалла ушул грыжаны дагы, сөөк муун ооруларды дагы элдик дарылоо менен, ыкмасы менен дарыласа болот. Бүгүнкү күндө баягы биздин өсүп келаткан муундар эми баягы айла жоктун учуру болуп атат. Жанагындай технология өнүгүп атат, колубузда азыр телефон болуп атат. Анан балдардын баары эле азыр телефон менен жанагынтип отуруп калып эле көп учурда жанагынтип сиз айткандай сөөк ооруларына дуушар болуп калат да. Бул жаш куракта ушундай нерсенин алдын алыш үчүн ата-энелерге бир кандай бир кеңеш берет элеңиз? Эмне кылыш керек ата-эне? Бүгүнкү күндө мисалы жок дебесе, бир балдар 2-3 сааттап жанагынтип бир кыймылсыз сиз айткандай отуруп калып атат да. Мен айтат элем, балдарды жаштайынан ошол кыймыл аракетке үйрөтүш керек жашынан. Анан азыр ошо сиз өзүңүз айткандай жанагы телефон деген бул бир бале болду да. Телефондо кээ бир үй бүлөдө жанагы жумушка чыгыш үчүн, соода саттыкка чыгыш үчүн балдарына телефонду жанагыдай планшет ушундайларды берип коюп, алаксыйт деген жакшы алаксыйт ушу менен деп таштап коюп кетип атышат. Бала ал жерде кыймылсыз ар кандай абалда отуруп алып, баланы эгерде көзөмөлдөбөсө күнү түнү отура берет. Бул жерде зыяндуулугу сөөк муун омуртка оорулары эле эмес, анын мээсинин өрчүшүнө, өсүп жетилишине, ички органдарына бардыгына өтө чоң зыянын тийгизип атат.
Ошондуктан мен айтат элем, балдарды жаштайынан кичинесинен кыймыл аракетке көндүрүш керек, ар кандай жанагы ийримдерге, кружокторго бериш керек. Телефондун зыянын, пайдасын кичинесинен жанагындай түшүндүрүш керек. Балдарга чектөө койгон жакшы. Кечинде, мисалы мен өзүм да балдарым бар, саат 10 болгондо телефондорун жыйнап алып коем. Мурда 10да болду, телефонуңарды алып койгула дечи элем, уктап калгандан кийин ал ойношот экен. Аны билип калгандан кийин азыр уже телефондорун жыйнап алып коем. Балдарга чектөө киргизип көзөмөлдөбөсө, булар келечекте кандай зыян болуп калат, аны түшүнүшпөйт. Келечекте ата-энесин кыйнайт, ата-энеси кыйналат. Ооба, эле ата-энеси кыйналат, баланын өзүнө дагы кыйын, канча эмне деген көзү жаштайынан туруп очки таганып атышат, көзү такыр көрбөй калгандар болуп атат, сүйлөбөй калып атат, сүйлөө иреш жок болуп калып атат. Анткени бул баш мээде сөз байлыктын жанагы запасы жок болуп калып атат да. Только угуп атат, сүйлөйүн десе сөз жок. Азыр ошон үчүн мектепте окуган 3-4 класста балдардын көпчүлүгү бирдемени сурасаң, оюн айта албай, тиги эта деп туруп калат, оюн айта албай. Анткени сөз байлык жок. Ал менен мындай майык сөз сүйлөшкөн жок да, бул жакта сөз байлык жок. Оюн айтайын десе сөз байлык жок. Бул жакта запас жок, сөздүн запасы жок. Ошондуктан балдарды сөзсүз түрдө анын көңүлүнө же ыйлайт же башка деп аны убактылуу аны аябастан келечегине кам көрүп, аны ар кандай жол менен балдарды мындай бир тартипке, режимге келтирсе болот. Агай, анан могул көп учурда ошол көп отуруу дагы жанагы денеге ашкыча салмак алып келет деп атпайбызбы? Ооба. Анан дене салмактын чоңоюшу бул биздин денебизде кандай оорулардын пайда болушуна алып келет? Жоксо мунун кандай бир зыяндыгы бар? Адамда кыймылдын аздыгынан, көп отургандыктан жанагы салмагы көбөйүп, мындайча айтканда толуп кетет, семирип кетет. Бул ашыкча салмактуулук деген зыяны аябай чоң. Ашыкча салмактуулук биринчиден алып келет жүрөк кан тамырларга зыянын алып келет, жүрөк кан тамыры ооруларын алып келет, сөөк муун ооруларын алып келет, баш ооруларга алып келет. Кыймылдын аздыгы жанагы азыр биз сөз кыла турган жанагы простатит оорусуна алып келет, импотенцияга чейин алып барат, тукумсуздукка чейин алып барат. Ошондуктан бизде, сиз өзүңүз жакшы билесиз, жанагы бир аз тое жебеген бул сүннөт экен. Тое жебегиле деген экен пайгамбарыбыз. Ачык азанды 3кө бөлүп, 3кө бөлүп, жанагы тамакка, сууга, абага деп бир аз ачка жүргөн, өтө тое тамактанбай жүргөн, бул пайдасы өтө чоң. Өтө чоң. Анан негизи жанагынтип биздин багы ата-энелер көп колдончу эле илгери элдик ыкмалар менен жанагынтип багы бутуңа суук тийгенде компресс тартып, жанагынтип багы ичибиз ооруп калганда жанагынтип май сүйкөп коюп, койдун майын сүйкөп коюп, негизи ушундай ыкмаларды көп колдончу да. Анан чындап эле айтканда агай, ушул ыкмалар өзү жардам береби? Биздин ата-бабаларыбыз колдонуп келген. Сөзсүз түрдө жардам берет. Бул жерде ошол оорунун биздин ата-бабаларыбыз ошо билгертен эле аябай бул медицина тармагын илими пайда боло электе эле билген. Аябай. Адамзатында буну кийин илимдер далилдеп чыкты да, иштеп чыгышты. Ушул Кытайдын Усин деген жанагы илиминде далилдеп чыгышкан, адамзаты 5 нерседен энергия алып турат экенбиз да. Ысык, суук, нымдуулук, шамал, кургактык. Ушул 5 энергия бир уровеньде жүрсө, биздин ден соолугубуз жакшы жүрөт. Бул ушул 5 энергия, 5 түрлүү энергия Жер планетасында да бар экен. Ушул ысык, суук, шамал, нымдуулук, кургактык.
булардын бирөөсү жок болсо анда жашоо тиричилиги токтойт экен да. Биздин денебиз, организм ушул жаратылыштан, ушул нерселерден энергия алып турат экен. Мөңгүдөн, шамалдан, ысыктан, сууктан. Биздин илгерки баягы тамырчылар, тамырчы энелерибиз, абаларыбыз, чоң аталарыбыз алар тамырды кармап ушуну билген. Муну суук ашып кетиптир, ысык ашып кетиптир деген. Бул соёк муун ооруларда кээде ошо сууктан дагы болуп калат да. Буну суук ашып кетиптир, буга ысыта турган жана койдун майы. Эгер чындап ошол суук ашып кеткен болсо, ошонун айынан суук ашып кеткендиктен ооруп атканын билген болсо, бул сөзсүз түрдө жардам берет. Ушул жерден бир кыпчытма суроо берип калайын агай. Кээде баягы угуп калам да, айрым биздин мекендештер, тааныштардан угуп калам. Көп учурда жанагынтип суук тийип кармап калса, суукту суук менен дарылаш керек деп анан жанагынтип муздак сууларга түшүрүп, сеники ушу менен жакшы болот деген дагы бир көрүнүштөрдү көрүп калып атам. Көп учурда айтып калып атат. Өзү мага деле сунуштагандар көп болгондандайчы. Себеби дегенде баягы жанагы биз Саудияда жүргөндө ушундай кондиционер буттарды билесиз, катуу талкалайт, жабыркатат. Анан ошондо ушул оорулардан муздак сууга жанагынтип кыштын чилдесинде түшүп дарыласа болот дегендер дагы бар да. Канчалык чындык ушул? Бул боюнча эч кандай илим жок. Илим жок. Бул адамдардын өздөрүнүн бир ойлоп тапканы болушу мүмкүн. Эгерде суук, адамдын денесинде суук энергиясы, ушул холод энергия көтөрүлүп кеткен болсо, андай жанагы муздак суу менен, кайра муздакты суукту суук чыгарат деген түшүнүк менен аракет кылган бул теңирден тескери. Бул такыр туура эмес. Демек, колдонбош керек. Ушундай дарыласа болот деген илим жок. Эч кандай илимий далил жок. Бул жерде жанагы ачууну ачуу басат деген сыяктуу адамдардын өзүн ойлоп тапкан болуп калат. Азыр сөзүңүзгө аралжы? Кондиционер жөнүндө сөз болуп калды. Мен шаар ичинде жанагы такси чакырып, такси кызматы менен жүрүп каламын. Ошондо жаш балдар, мектепти бүткөн жаш балдар машинанын ичин ушундай холодильниктей кылып муздатып келет да, муздак болуп келет. Мунун зыяны өтө чоң. Мен сиздердин эфирден пайдаланып дагы айтат элем. Жаштар, такси кызматындагылар, жанагы кеңсе кызматындагылар, офистеги кызматтагылар кондиционерди муздак абалга жеткирип алып отурган ошол маалда жакшы болуп жагып отуруп атасыздар, иштеп атасыздар. Бирок мунун келечеги өтө чоң. Бир-эки сөз айтып бересизби? Зыяндуулугу боюнча. Мунун зыяндуулугу, мисалы үчүн ошол жанагы 5 энергияны айттым, суук, ысык, нымдуулук, кургактык, шамал деген. Дайыма кондиционер менен муздак температурада жүргөн адам денесиндеги холод, суук энергия көтөрүлүп кеткенин байкабайт. Бул барып анан денедеги жанагы кыймыл аракетти мындай мааниси образно деп коет эми орусча. Денедеги кыймыл аракетти тоңдуруп коет да. Жүрөк ооруга дагы алып келет. Жүрөктүн клапандарындагы клапан иштеп турат, жүрөк өзү да иштеп турат. Ошолорду тоңдуруп койгон сыяктуу болуп, бунун иштешине дагы кыйынчылык алып келет. Порок, жүрөккө порок дагы алып келет. Бөйрөк, ашказан булар өзүнүн ишин аткара албай калат. Биздин денебизде дагы мисалы үчүн ысык энергияны боор берет, жүрөк берет, муздак энергияны сөөк берет, бөйрөктөр берет, ашказан берет, кургактыкты, жанагы шамалды деген бардык энергиялар бизде бар. Ошол энергиялар бузулуп кеткенде, холод, муздак энергия көтөрүлүп кеткенде, мунун кесепети аябай чоң. Бирок бул жанагы нетрадиционный болуп кеткен үчүн медицинада бул жакка барбайт да. Буда холод көп дегендер жок, мындай түшүнүктүү терминдер жок ал жерде. Воспаление, башка медициналык терминдер менен дарылашат, диагноздор менен. Бирок чынына келгенде, чында бизилдеп жанагы Кытайлардын эски жанагы древнейший эски илимдерине окуп изилдеп көрсөк, Ибн Синанын китептерин окуп көрсөк, чындыгында ошол биздин ата бабалардан бери колдонуп келген ысык суукту теңдөө менен биздин дарыласа
болот да, толук болот. Жанагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдагы хурма жесеңер сөзсүз түрдө ал ысык болот, арбыздан жеп койгула деп тең салмактап койгула деген ушул жерде экен да. Ооба. Ушу пайгамбарыбыздын сүннөтү бекеринен эмес. Негизи ушул көбүнчө такси кызматындагы, анан офистеги, кеңсе кызматындагылар кондиционерде, муздакта мен баса белгилеп айтат элем, отурбаңыздар депчи. Анын зыяны өтө чоң. Негизи эле баягы артрит, артроз ооруларын болтурбоо үчүн өзү кандай бир адам өзүн коргоп же болбосо кандай бир алдын алыш керек? Эми биринчиден артрит, артроз деген оорулардын айырмасын айтып коеюн. Айырмасы артрит деген бул муундардын оорусу, жабыркашы, воспалениясы. Бул жерде себептери инфекционный болушу мүмкүн, бактерия болуп калышы мүмкүн, инфекционный оорулары. Анан жанагы сууга өткөндөн, ушу азыркы айтып атканыбыз, адам денесине сууга түшүп кетет, сууга өткөндөн да болушу мүмкүн. Ал эми артроз деген ошол муундагы кемирчектин жешилип кетиши. Эми экөөнүн айырмасынын белгилерине бир аз токтоло кетейин. Бул жанагы артрит деген оору, бул муундар кызарышы мүмкүн. Эртең менен кечинде оору күчөйт. Эртең менен анан кечинде сыздатып ооруйт, зыркыратып ооруйт. Анан кыймылдаганда бул артритте басканда бир аз ооруп, анан жазылып кетет. Артритте кыймылда кайра жазылып кетет. Ал эми артрозда болсо кыймылдаганда тескерисинче оору күчөйт. Анткени бул жерде кайсы муунда болсо дагы ошо жана кемирчеги кырылып, жешилип кеткен үчүн сөөгкө сөөк тийишип калгандай болот, зыркырап ооруйт кыймылдаганда. Бул артритте тескерисинче кыймылдаганда, ал жерде кан айлануу жакшы болуп калганда оору жазылып кетет. Ушул жерден да бир кыстырма суроо берип коеюн. Кээде баягы жанагындай сөөктөр кыйшайып кетет го, мисалы адамдын колдору да кыйшайып калат, манжалары кыйшайып кетет го. Ошол дагы ушуга байланыштуубу? Сууга өтүп, кандайдыр бир нерв клеткалары жабыркаганда ушундай абалга алып келиши мүмкүнбү? Сөзсүз түрдө бул түздөн түз байланыш бар. Ошол эң негизгиси жанагы муун, мисалы үчүн тизеси бир күн ооруду, анан 2 күндөн жазылып кетти, жакшы болуп кетти, унутуп калды. Анан жүрүп дагы ооруду, анан дагы жазылып кетти, бирдеме маждары шыбап, же азыркы эң көйгөйлүү маселе болуп аткан интернеттен 3 күндө айыктырат бардык ооруну, сөөк муунду, простатитти, бөйрөктү деген дарылардан алып шыбап же ичип убактылуу ооруну басып атат, бирок өтүшүп кетип атат. Бул өтүшкөн сайын азыркы сиз айткан полиартрит оорусуна апарат. Бул ошо манжалар, сөөк муундар кыйшайып кетет. Бул жерде ошол жанагы ооруну баса турган мажды шыбап койду, ал ысытты, ооруну бир аз басып койду, жеңилдеп калды. Бул дарыланган жок да бул. Өзүн алдоо экен да. Ошол белгини жок кылып койду, бирок дарыланган жок. Ал жерде ошо жанагы кан айлануу, зат алмашуу, бардык кан тамыр системасын комплекстүү түрдө дарыламайынча, ошол ооруну алып келген себептерин жок кылмайынча, убактылуу маз менен шыбап же таблетканы ичип ооруну басып койгон менен ал оорудан кутулбайт, дарыланды деп эсептелбейт ал. Эң сонун жооп болду негизинен. Эми биз олуттуу темалардын бирине кирели. Негизинен баягы бүгүнкү күндө мырзалардын арасында дейбиз го, көп кездешет, бирок көбүнчөсү тартынып, уялгандыктан баягы медицинаны кароодон да көп өтүшпөйт да. Бул простатит темасын айткым келип атат. Негизинен эле простатит оорунун себептери эмнеден башталат, кандай башталат? Бул негизи эле бул простатит деген өзү эмне деген оору деп түшүнүп бербейлиби? Абдан жакшы суроо айттыңыз. Азыр биз эми окуганда ошол кайсы бир ооруну өтсөк, мисалы үчүн ушул оору бул мынча жаштан башталат, мынча жаштан кийин деген илимий далилдер менен окутканда эми. Бул азыр простатит оорусу аябай жашарып атат. Багы Эрте башталып атат да. Жылдан жылга өзү жашарып кетип атат. Жашарып барат да ушундай. 18 жашында, 17 жашында ушундай простатит менен келип калып атышат. Простатит деген өзү эмне? Простата
простата латынча ушу простата бези бар. Кыргызча муну эрендик без деп которуп атышыптыр. Ошол адам эркек кишиде ушу мына буякта малый таз, большой таз, малый таз дейт эми орусча. Ушул таздын ичинде жайгашкан без бар, эрендик без бар. Ошол бездин ортосунан, без аркылуу табарсыктан чыккан турба өтөт. Эми бул бездин оорусу ушул простатит деп аталып атат. Простата анан ит мүчөсү воспаление оорусу, шамалдашы. Бул простатит оорусунун келип чыгышы негизги себептери бир 3-4 эле. Инфекционный болушу мүмкүн, бөйрөктөн бир жанагыдай инфекция, вирус жугузуп болушу мүмкүн, бактерия болушу мүмкүн, жеке гигиена сактабагандыктан да жугуп калат. Анан жанагы аз кыймылдын аздыгы. Кыймылдын аздыгы, кан айлануунун жакшы эместиги, көп отурган, бул простатит көбүнчө ошол көп отуруп иштеген эркектерде көп кездешет. Узак жолго чыккан айдоочуларда, такси кызматындагыларда көп кездешет. Бул жерде простатитти 1-2 эле дары-дарбек менен дарылап коюш мүмкүн эмес. Бул жерде анын толук изилдеп, инфекция жокпу, бактерия жокпу, вирус жокпу, анализдерди тапшыртып, УЗИ деген бар, азыр аябай жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. УЗИден өткөрүп, анан ошого жараша өзүнүн дарылоо ыкмаларын дарыласа болот. Азыр убактыбыз болсо, ошо кандай дарылаш керек, аларды дагы айтып өтсөк болот. Ушуга кыстырма бир суроо берейин. Баягы дарыланбай жүрө берсе, дагы кандай ооруларга дуушар болушу мүмкүн жаран? Ушундан баштап туруп анан дарылоо методуна өтүп кетпейлиби? Мунун белгилерин айтып өтөйүнбү? Ооба, белгилери. Алгач белгилерин айтып өтөйүн. Простатит оору башталганда бул башында азаздан мындай бир түнү жанагында сара кылдырып, анан бара түнү 2 жолу чыгып, 3 жолу чыгып, ушундайлар башталат. Анан мына табарсыктын айланасында промежность деп коет, ошол жактарда жанагындай бир жагымсыз ощущениялар, сезимдер пайда болот. Жанагы аябай табарсыгы толуп, туалетке баргысы келет, сара кылгысы келет, барса бир аз эле чыгып коет. Анан сара кылгандан кийин ушу табарсыкта сара калып кеткендей сезимдер пайда боло баштайт. Бул уже өтүшүп кеткенде. Анан бул бара жанагы эркектик потенциалга дагы, кубаттуулугун дагы түшүрө баштайт. Муну дарылоо же кантип билүү керек? Ушундай белгилери болсо эле өз алдынча интернеттен карап же аптекага барып, азыр дары саткандарда ушундай менде ушундай болот десе, муну ичип койсоңуз болот деп дарын берип коюп атышат. Ошондой кылбастан атайы өзүнүн изилдөөлөрүнөн, текшерүүлөрдөн өтүп, анализдерди тапшырып, анткени инфекция жокпу же вирус жокпу билиш керек, УЗИсин көрүш керек. Анан ошого жараша дарылоо жүргүзсө, простатиттен дарыласа болот, эгерде өтүштүрө албаса. Простатит бези аябай чоңоюп кеткенде аденомага өтүп кетет. Анда табарсыктан сара такыр чыкпай калат. Бул бир гана операция жолуна такалып калат. Ошого жеткирбестен, убактылуу жанагындай дары-дармектерди ичип өтүштүрбөстөн муну туура дарылоо жүргүзгөнү жакшы. Бул жерде дарылоо ыкмасында дары-дармекти ичип эле коюш эмес, же укол капельницаны алып эле койсо эле жанагы белгилери, симптомдору жок болгону менен толук дарыланбай калып кетет ал. Бул жерде сөзсүз түрдө сергек жашоо, кыймыл аракетти кошмоюнча простатиттен толук кутулушу мүмкүн эмес. Анткени бул жерде биздин денебизде аябай көптөгөн булчуңдар. Мына ушул жерде булчуңдар биз атайы өзүнүн кыймыл аракетин, Кегель деген көнүгүүлөр бар. Өзүнүн кыймылдарын, көнүгүүлөрүн жасасак, ушул жерде булчуңдар иштейт. Аны жасабай жүрсөк, бизди күндөлүк турмуштагы банагы отуруп туруп, жумушка барып келип кыймылдаган кыймыл менен жүргөндө бул жердеги булчуңдар иштебей эле өтүп кетет.
кыймылы жана иштебестен өтүп кетет. Баягы бекеринен ата бабалар жанагынтип ат минип ушундай кылган эмес экен да. Ат минген бул жердеги ушул жердеги булчуңдар кыймылда болуп, ушул жердеги кичине таз дей берейин, малый таздагы булчуңдардын кан айлануусу жакшы болуп турбаса, дары-дармек, укол алар убактылуу Убактылуу гана жардам берет экен да. убактылуу гана жардам берет. Бүгүнкү күндө баягы заманбап медицина өнүгүп аткан кезде муну баягы дарылоонун натыйжалуулугу эффект береби? Ооба. Эгер жанагындай сиз айткандай баягы эгер көнүгүүлөрдү кылбаса деп айткым келип атат да. Жок, эгерде бул өзү жанагындай сергек жашоону өзүнүн жашоосуна киргизбесе, Спортту киргизбесе, ал ичкен дарысы, алган уколу убактылуу гана. Себеби биздин анатомия андай максатта жаралган эмес. Спорт, көнүгүү, туура тамактануу, сергек жашоо, убагында укташ, убагында туруш, эрте жатып, эрте туруш. Мен баса белгилеп айтат элем. Мага Садубакас устаз умрага барганда ушундай айтты эле. Адам баласы динди жашоосуна киргизсе, эки дүйнө бактылуу депчи. Мен кийин ушундай Курандын кыргызчасын дагы окуп, ушуга мен толук түрдө көзүм жетти. Биз жашообузга динди алып келсек, ден соолугубузга, бардык ооруларга, анткени динде кыймыл аракет, эрте жат, эрте тур, намаз, илимий ишиң болбосо куптан намаздан кийин жат, укта делген бар экен. Муну айтып атканымдын себеби, адам убагында уктабаса, убагында турбаса, уйку режими, тартиби ар кандай болсо, бул дагы жанагы простатит ооруларына алып келет. Ушул жерден бир кыстырма суроо берип коеюн. Жанагы сөзүңүздүн башында айтып өтүңүз, гигиеналык жактан дагы депчи. Ушунда кошуп айтып койсоңуз, бул эгерде жанагынтип жеке гигиенаны сактабаса, өзүн багы талаптагыдай алып жүрбөсө, таза эмес алып жүрсө дегим келип атат да. Мунун пайда болуусуна алып келеби ушул дагы? Сөзсүз түрдө бул жанагы простатиттин инфекциядан, вирустан болуп калышы да мүмкүн. Себептери ушул да, инфекция, вирус болуп калат. Ошо өзүнүн жеке гигиенасын сактабагандыктан жанагы сийдик каналдары аркылуу ушул эрендик безге, андан ары табарсыктан түшкөн жанагы мочеточник деп коет, сара түшкөн турбалар аркылуу бөйрөккө чейин барат. Анда бул акыбалга жетип калганда, анда жанагыдай дарылоосу дагы татаалдашат. Биздин диндеги 5 маал намаздагы даарат Эң керемет деңиз. эң керемет. Простатит менен жашоо сапаты канчалык өзгөрөт адамда? Простатит менен Адам кыйналып калат, кээде баягы же бир көңүлү бир нерсеге чөгүп. Сөзсүз түрдө простатит өтүшкөндө уже өтүшүп кеткен маалда жанагы эркекте өзүнүн психологиялык жактан дагы өзгөрөт. Анткени жанагы потенцияны, мужской эркектик алсыздыкты да алып келет. Бул бара-бара сыртынан байкатпайт, сырттан билинбейт, бирок ичинде, жүрөгүндө кыжалатчылык бар. Көңүлү бирдемеге көңүлү келбейт, уктаса уйкусу канбайт, шайдоот, шайыр жүрө албайт, анткени ичинде кыжалат болгон бар. Муну ошол жанагы 3-4 күн, 5 күн, 6 күн ичип койсо эле, жанагы белгилери жок болуп кеткен дарылар менен өзүн өзү алдабастан, муну тартынбастан адистерге барып, кеңеш алып, айткан текшерүүлөрдөн, обследованиялардан өтүп, дарыланган жакшы. Муну бир гана дары-дармек, аптека жанагындай капельница уколдор менен гана дарылайт деген бул туура эмес. Эгерде анализдерди тапшырып, лабораториялык анализдерди УЗИден өтүп, ошол кагаздары менен, ошонун жыйынтыгы менен
дары чөптөр менен, чөптөн жасалган дарылар менен жанагы арзан, зыяны жок дарыланса сөзсүз болот. Мен ушуну негизи берейин деп аткам, бирок жообуңуз айтып коем. Негизинен ошол простатит оорусун ошол элдик дарылоо ыкмалар менен, ушу чөптөр менен дарыласа болобу деген суроону бергим келип аткан. Негизинен канчалык деңгээлде баягы өзүңүз айтып атпайсызбы? Медициналык жактан ооба канчалык бир деңгээлде бир дарыны ичсең баягы бир жер баягы организмдин бир жерине сөзсүз түрдө зыян алып келиши мүмкүн. Бирок чөптөрдө андай нерсе жокпу? Жок. Дары дармек менен дарыланганда бул жерде ошо биринчиси бул простатит. Мисалы үчүн бир адамда простатит бар экени аныкталды дейли. Инфекция жок, бирок суук өтүптүр. Сууктан пайда болуптур мунуку. Бул жерде чөптөр менен, кыймыл аракет менен, көнүгүүлөр менен дарыласа толук мүмкүн. Чөптөн жасалган дарылар менен. Бир гана ошол жанагы адис специалист муну багыт берип, тандап бериш керек. Сен мына чөптөрдү ичсең жакшы, мына көнүгүүлөрдү жасап жүрсөң жакшы. Азыр жанагы ошол интернет тармагындагы 3 күн ичсең гарантия дешип простатитти, эркектик алсыздыкты 100% жок кылат, айыктырат деген рекламалар менен көпчүлүк жаштар ошого алданып калып атат да. Аны ичкенде чындап жанагы белгилерди жок кылып, баягы жанагыдай козгоочу катары, возбуждающий дары катары таасирин берип атат. Мен дарыланып атат экем деп түшүнүп калып атышат. Бирок ооруну күчөтүп атат, өтүштүрүп атат. Ал менен эле маселе чечилбейт. Бул жерде ошо жанагы мен өзүм колдонуп келген, мисалы үчүн мен өзүм колдонгон китептерден ошо Ибн Синанын китеби бар. Ошонун китебинде аябай жакшы рецепттер бар. Жөнөкөй дарылоонун рецепттери бар. Чөптөр менен бизде Ош базарда чөптөрдү сатат, аптекаларда сатат. Ошо чөптөрдөн алып, даярдап алып, туура убагы менен узак, 1 айдан 2 айга чейин ичип койсо, ошол чөптөрдү сөзсүз түрдө дарыгерлердин, сиздерге окшогон элдик дарыгерлердин кеңеши менен. Анан негизи эле баягы Кыргызстанда бүгүнкү күндө кант диабетинин жылдан жылга көбөйүп жатышына эмне себептер болушу мүмкүн? Балким стресспи, балким адамдагы бир нагрузкаларбы? Аябай жакшы суроо айттыңыз. Жана жогоруда айтып өткөндөй эле ушул простатит оорусу дагы, грыжа оорулары дагы жашаргандай эле бул кант диабети дагы жылдан жылга жашарып атат. Негизи оорулардын көпчүлүгү ушинтип жашарып атат да. Ошо жана айткандай эле 6-7 классында грыжа деп алып келип атат балдарын. 15 жашында, 16 жашында простатит деп алып келип атат балдарды. Дал ошондой эле ушул мына кант диабети дагы азыр жашарып 20 жашында, андан дагы 13 жашында дагы ушундай кант диабеттер болуп атат. Кант диабети өзү 2 түрү бар. Биринчи типте, экинчи типте деп. Бир түрү адамдын организминде инсулин деген жана уйку без инсулин деген суюктук иштеп чыгыш керек. Ошол иштеп чыкпай калат. Экинчи түрүндө инсулин иштеп чыгат, бирок организм ошол инсулинди кабыл албай коет. Биринчи түрүндө ошол инсулин иштеп чыкпай калганына себептер негизгиси жана сиз айткандай бул стресс. Жашоодо ар кандай учурлар болот экен, жанагы жакынын жоготкондо, жолдошун, келинчегин, же атасы ушундай болгондо, аябай катуу стресске кабылганда, бул дагы ушул инсулин кант диабетине алып келе турган себептердин негизгилеринин бири. Же бир жашында жанагы инфекциялык оорулардан краснуха деп коет, ушулар дагы жашында ооруган болсо, бул дагы алып келет. Инсулин иштеп чыкпай калат да. Ал эми экинчи түрү бул адамда ушул уйку безинде инсулин суюктугу иштеп чыгат, бирок аны адамдын организми, клеткалар аны мындайча айтканда кабыл албай, тоготпой коет десек да болот да, кабыл албай калат. Мунун себептери кыймылдын аздыгы, ашыкча салмактуулук, туура эмес тамактануу, ушундай эле ушул укпай калуу, ушул менен бирге.
уйку убагында эместиги, убагында жанагы тартиби, режим. Багы инсулинге көз каранды жана инсулинге көз каранды каранды эмес, эмес. диабет болуп эки түргө бөлүнөт экен да. Ошо инсулинге көз каранды болуп калган бул адамдын денесинде ошо уйку бези инсулин суюктугун иштеп чыгарбай калганда, анда айласыздан инсулин сайыш керек болуп калат. 3 маал, 4 маал, 5 маалга чейин алгандар бар. Ал эми экинчи түрүндө болсо анда эң жөнөкөй жол менен дарыласа болот. Дары чөптөр, анан туура тамактануу. Мен сиздерден ушул азыр убакыттан пайдаланып айта кетейин. Бизде Кыргызстанда ошо мурунку берүүбүздө дагы айтып өттүм эле, Кыргыз Флора деген компания биздин Кыргызстандын өзүнүн чөптөрү менен, мөмө жемиштери менен аябай жакшы чайларды, уксустарды даярдап атышат. Атамекендик десек болот экен. Атамекендик Өндүрүш. Булардын ушу мына сезон убагы келгенде булардын жана кызматкерлери Кыргызстанды кыдырып, Алай, Чоң Алай ушул жактарга чейин барып чөптөрү өздөрү жыйнап келишет. Анан булардын өзгөчөлүгү даярдоо ыкмасы аябай жакшы. Ферментациялап, өзүнүн илими менен аябай жакшы жасашат. Мынандай уксустар жасашат. Азыр яблочный уксус жана башка уксустар аябай көп сатылып атат. Түрү көп. Бирок аларды жанагыдай порошок менен да жасап сатып атышат да. Көбүрөөк пайда көрүш үчүнчү. Булардыкы чындап ушул мөмөдөн өзүнөн жасап атышат. Алма, кара өрүк, жанагы тыт деген башка. Азыр мисалы үчүн ушул мен эфирге ала келдим эле. Бул мына диабет чай. Тыттын жалбырагы бар, тыттын мөмөсү бар, жана башка да кошумчалар. Бул орусча айтканда жана сбор да. Диабетке аябай жакшы. Ушул азыр көп сурамжылоолордо деле аябай көп таасирин берип атат. Мен бул жанагы реклама катары эмес, чындап Алланын астында аманатты айтып коеюн. Мына ушул экөөнү чогуу ичкенде кант диабетине аябай жакшы жардам берип атат. Уксусу, алма уксусу жана топинамбур деген уксус бар. Анын уксусу, анан мына ушул диабет чайы. Ушул экөөнү кошо ичкенде таасир аябай жакшы берип атат. Анан мына поджелудочный чай деген ат менен чыгарышкан. Бул ушул уйку безинин чайы. Эгерде уйку без жакшы иштеп турса, өзүнүн ферментин, инсулинди жакшы иштеп чыгарып турса, канда, организмде жанагы кант көтөрүлбөйт. Инсулин нормалдаштырып турат. Баягы оорунун алдын алуу үчүн деле жанагындай эч жер оорубай турса деле ичип койсо боло береби ушуларды? Болот, бирок ошол адиске көрүнүп, мындай кеңеш алып, аны ичип койгон жакшы. Нормалары менен деңиз. Бул мына Кыргыз Флоранын чайларын Кыргызстанда азыр бүт Кыргызстан боюнча көп точкалары бар. Казакстанга көп кетип атат, Россияга көп кетип атат ушу биздин чайлар, атамекендик чайлар. Пайдасы аябай жакшы болуп атат. Негизгиси ушул чыныгы чөптөрдөн, чыныгы мөмөлөрдөн жасап атышат. Кыргыз Флора деп, эгер кимге кызык болсо, жанагы интернетте, Instagram, соц тармактарда издесе, булардын немелери бар. Негизинен дагы баягы диабеттин эң алгачкы пайда болгон белгилери кандай болот адам? Эмнени сезет? Диабеттин жанагы эки түрү бар деп эдик ба? Ооба. Эки түрүндө мындай катуу айырмалай турган белгилерин аны адис гана билбесе, адам өзү белгилеш, мындай айырмалаш кыйын. Бирок жалпы жолунан адам өзүнөн өзү арыкташы мүмкүн. Жакшы тамактанып атса деле, бир күндө 4-5 маал тамактанып атса деле арыкта башташы мүмкүн. Суу көп иче башташы мүмкүн. Суу ичкенде кандай аябай чаңкап суу ичет да. Жажда, орусча айтканда. Түнү дагы туруп, алгач мындай түнү 1 маал туруп суу ичип, ушундай анан бара-бара 2 маал туруп ойгонуп, ушундай ойгонсо оозу кургап, сууну аябай каалап, суусап ушундай суу иче баштайт. Ушундай белгилер пайда боло баштаганда токтоосуз түрдө анализ тапшырып, кантты билип алган жакшы. Кайсы анализдердин түрүн тапшырган жакшы? Бу жерде ошол жалпы кандын анализин, анан сааранын анализин, анан ошо сахарга кошо тапшырат, ага сахарга тапшырып койсо, ошодон дароо эле билинет, сахардыкы аз көп экени дароо билинет. Эгерде жаңы башталып аткан болсо, аны
1 ай диета менен эле дарыласа толук мүмкүн. Балким 2 ай болгону диета менен эле дарылап койсо толук мүмкүн. Кайсыл тамактануу түзүлүшүн адам өзү баягы күнүмдүк эреже катары киргизип алыш керек? Бизде эң негизги тамактанууда күнүмдүк эреже бардыгыбыз туура сактаганыбыз бул керек жана пайда. Бул жеген ичкен тамак алыштын түрүнөн дагы убактысы. Биз кечки 7-8ден кийин кечки тамак жанагы тамактанбаганыбыз жакшы. Анткени 8-9 ушул убакыттардан кийин биздин уйку без уже өзүнүн иштеген убактысын токтотот, иштебейт. Бизди Кудайым ушунчалык жана айтып өткөндө өтө чеберчилик менен жасаган, ар бир органды канчада иштейт, кандай иштейт. Түнү уктаган дагы ден соолукка пайда. Бул тамактануунун дагы убагы менен болгон аябай жакшы. Ушу эң керектүүсү кечки 8ден кийин адам тамактанбаганга аракет кылыш керек. Ушуга көнүш керек. Ушул режимге, ушул тартипке көнүш керек. Түнү уйку без эс алыш керек болсо, биз 12де, 1де, 2де тойдон келип дагы чай ичип, тамактанып, тамакты ашказанга толтуруп коюп атабыз. Эс албай атат да уйку без. Кайра дагы иштеп атат. Бара ал уже иштебей коет. Болду дейт. Мисалы үчүн 10 күн катарынан ушундай болгон болсо, 10 күндүк жашоо, 10 күндү бүтүрө 20 күн, 1 айда жасай турган жумушун 10 күндө иштеп калып атат да уйку без. Бара бул убактысынан мурда тез чарчайт, анан иштебей коет. Болду дейт. Иштебей коет, жанагы инсулин деген суюктук иштеп чыкпай калат да, анан кийин жанагыдай нарушение, проблемалар башталат. 60, 70, 80, 100 жыл иштей турган ресурсун эрте коротуп коет экен. Эрте коротуп коебуз да, биз жанагы туура эмес убактысын туура эмес колдонуу менен. Анан албетте жанагы азыр өтө көп зыянын берип атат. Жаштар ошону жакшы көрүп жешип атат. Мен бардык жаштарга айтат элем, бул өтө зыян. Энергетик. Жана фастфудтар, кола, пепси. Булар түздөн түз ашказан ичеги жолдоруна, желудочно-кишечный тракт деп коет ушул. Бул жерде ошо уйку без дагы бар да. Түздөн түз терс таасирин берет, жана өтө тез берет. Кыска убакытта жабыркатып коет уйку безди. Балким сиз деле көргөндөсүз, көп эле азыр интернетте көрүп атышат, жанагы Казакстандагы белгилүү актер, Рекетер фильминдеги. Ал өзү айтып берип, мойнуна алып отурат, мен ушу энергетикти көп ичет элем, коланы көп ичет элем, уйку безинен рак болуп атат. Сөзсүз буга алып келет. Аз-аздан эчтеке болбойт, кичинеден эч нерсе болбойт деген туура эмес. Фастфудтардын даярдоосу, бышканы, кола, пепсилердин даярдалып атканы составы, энергетиктердин составы бул организмге бир уу десек да болот да. Турган турпаты менен уу. Эми баягы диабет менен жашаган адам спорт же физикалык активдүүлүктү канчалык деңгээлде жүргүзүш керек? Болобу спорт? Сунушталабы? Албетте болот. Диабет менен ооруган адам биринчи кезекте ошол өзүнө сергек жашоону алып келиш керек. Эң эле зарылы ушул жанагы уйку безди жакшы калыбында алып жүрүш үчүн уйку убактысы. Bir gün 10'da, bir gün 2'de, bir gün 1'de, bir gün 3'te. Бул мындай жүрүш сахарды, кант диабетин жакшы кылганга мүмкүн эмес. Ошондой тартипте жашоо. Өзүнө сергек жашоо алып келиш керек, туура тамактаныш керек, убагы менен тамактаныш керек, анан кыймыл аракетте болуш керек. Бирок кыймыл аракет дегенде бул жерде сахар, кант диабетте жүргөн адамдарда кан басымы да жогору болуп калат. Бул жерде ошол дарыланып аткан өзүнүн дарыгеринен, адистен кандай көнүгүүлөр жасап жүрсөм болот, билип алганы жакшы. Кээ бир учурда кыймылдаш керек экен деп катуу чуркап коюп, катуу нагрузка келтирип коюп, жүрөктү жабыркатып алган учурлар көп. Өз алдынча
азыркы жанагы интернетте карап туруп өз алдыңча дарыланып ал, үй шартында дарыланып ал деген ал такыр туура эмес. Адистен кеңеш алып, кандай кыймыл аракеттерди кылып жүрсөм, күнүнө канча убакыт бассам, канча километр же канча метр басышым керек, белгилүү өлчөмдө өзүнүн жанагы эрежеси менен, илими менен жазып алсын, ошону аткарып жүрсүн. Кант диабети менен ооруган адам бул жанагыдай бир жаза эмес. Бул менен адам көп жылдар жашаса болот. Болгону өзүнүн так сактай турган эрежелерин сактап жүрүш керек. Диетасы, тамак ашты туура тамактаныш керек, сергек жашоо алып келиш керек. Анан жанагы уйкусун туура алып келиш, мындай убактысы менен болуш керек. Анан 1 жылда 1, 6 айда 1 анализдер тапшырып, текшерүүдөн өтүп жүргөн. Бул кант диабетин менен жанагындай коркунуч, эч кандай коркунуч жок. Негизинен эле анан дагы баягы жалпы жонунан адам өзүндөгү стрессти азайтууга аракет кылыш керек. Ооба, мен жана сөз оюм бөлүнүп кетиптир. Кант диабетини алып келип аткан ушул негизги себептердин бири адамдын стресс. Азыркы учурда мына элибизде жана социалдык абалы дагы бир аз ушуга бир аз эмес көп эле таасирин берип коюп атат. Анткени азыр кредит деген бир жаман нерсе болуп атат. Бергенде оңой, анан төлөгөнгө келгенде өтө кыйын. Байкалбайт бул адамга, билинбейт. Бирок аз-аздан күнү түнү жанагы кыжалатчылыкта болуп жүрүп, сахарга сөзсүз түрдө алып келиши мүмкүн. Биз баягы азыр адамдардын бардыгында сабыр деген аябай жокко тете болуп бара жатат да. Негизинен агай биз даярдаган суроолорго жооп, канааттандырарлык жооп алдык. Абдан биздин жарандар үчүн дагы, элибиз үчүн дагы абдан сонун маалымат болду. Анан ушул суроону бербесем болбойт, жана өзүңүз дагы сөзүңүздө кошуп кеттиңиз, хиджама маселесинчи. Мынакей, мен өзүм сизден дарыланып жүргөн адам катары деги эле баягы биздин элибиз бул хиджама келгенде кээ бири ойлонуп да калат экен да. Ушул акыркы учурларда көп байкайм, хиджама алганда жанагындай инфекция кирип кетет экен деп түшүндүктөр көп сиңе баштады да. Ошого кандай кеңеш бересиз? Кимден алыш керек хиджаманы? Анан мунун пайдасын дагы бир айтып өтсөңүз. Абдан жакшы болот. Хиджама илимдери бул мурунку берүүдө дагы сөз кылып өткөнбүз. Аябай мунун тарыхы аябай чоң. Хиджама илимдери анан өзүбүздүн мына сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям хиджама жасаткан экен. Пайгамбарыбызга периштелер аркылуу жанагы пайгамбарыбыз миражга көтөрүлгөндө ошол жакта кабар берген экен. Мен биринчи кезекте эле ушул хадиске амал кылам. Адам затынын жанагы ханзадасы, сүйүктүү пайгамбарыбыз Алла Тааладан кабар алып, ошол жактан вахий жанагындай илим келип, анан хиджама жасатып аткандан кийин биз эмнеге жасатпайбыз? Жасатпашыбыз керек. Бул сүннөт амал болуп атса. Бизди адам затын жасаган, жараткан Алла Таала периштелер аркылуу ушинтип жасатып жүргүлө деген кабарды, илимди берип атса, биз эмнеге жасатканга болбосун? Тескерисинче жасатып жүргөн өтө пайда. Хиджама сүннөт амал. Сүннөт амалдарда пайда көп, өзүңүз жакшы билесиз. Бардык сүннөт амалда пайда көп. Эми хиджама өзүнүн максатына жетип жакшы таасир бериш үчүн биринчи кезекте хиджама жасап аткан адамда илими болуш керек. Медицина жактан да илими болуш керек. Хиджама илимдеринен да болуш керек. Адамдын анатомиясын жакшы билиш керек. Келгенде эле дароо эле жаткырып эле 10-15-20 кесип кан коюп, банканы коюп кан алып койсо эле бул хиджама болуп эсептелбейт. Анын өзүнүн гигиенасы, эрежеси, илими сакталыш керек. Ар бир оорунун өзүнүн коюла турган точкалары бар. Ал толук сакталыш керек. Адамды банка коюштан мурда аны изилдөөдөн өткөрүп алыш керек. Анализ тапшыртып, кан басымын өлчөп, башка жугуштуу оорулар жокпу, инфекциялык оорулар жокпу, жана башка көптөгөн немелери бар, жанагындай эрежелер бар. Ошонун бардыгына маани берип, көңүл буруп,
анан хижама жасаса, хижаманын пайдасы өтө чоң. Хижама алган адамда сөзсүз түрдө пайда болот. Сөзсүз түрдө. Бул дүйнөдө эгер жеңилдегенин сезбесе, акыретте билет. Ушундай хадистерди дагы мен китептерде окуганмын. Эң жанагы маани бере турган жери хижама. Банканы коюп эле кесип, кан алып койду, бул хижама эмес да. Ушуну хижама жасаттым деп эсептебеш керек адам. Бул жерде илимий кетиш керек. Анан мен азыр мына ушул биз бүгүн тема сиз койгон темаларыңызда мен бардыгында хижаманы биринчи хижамага басым жасайм. Анткени ушул оорулардын простатитте дагы, грыжада дагы, кант диабетинде дагы кандын эскиргендиги, кандын коюлгандыгы, кан тамырлардын ичкергендиги, кан айлануунун бузулгандыгы, баш мээге кислороддун жетпегендиги, омурткаларга кислороддун жетпегендиги, простата безине кандын жакшы жетпегени, кан айлануу жакшы болбой калгандыгы сөзсүз ушуларга себеп болот. Хижама ушул ооруларга алып келип аткан себептерди эң жакшы тазалап берет. Эң жакшы жок кылып берет. Канды жашартат экен да. Канды жашартат, кан айланууну жакшыртат. Мисал үчүн бир эле мисал, кээде ушул простатитке, простата безине инфекция жок, суу өткөн эмес, баары жакшы. Бирок ошол безге келген кан тамыр ичи толуп, кан азык жакшы келбей калат да бул безге. Тромб толуп калат дагы, ушу бездин кан тамырлары, майда капиллярлары толуп калгандагы бул жерге кан азык жакшы келбей калат, кан айлануу жакшы болбой калат. Бул ачка болгон сыяктуу болуп, өзүнүн жумушун аткара баштайт. Бул жерде эң жакшы жардамга келет хижама. Өзүнүн илимий точкалары менен эң жакшы жардамга келет хижама. Мен айтат элем, бизге сүннөт болуп берилип атса Алла Таала пайгамбарыбыз аркылуу, Алла Таала өзү ушул илимди берип атса, биз колдонгонго эмнеге болбосун? Бир гана муну туура адис менен, өзүнүн жанагы илими менен, убактысы менен жасалса, бул жерде сөзсүз түрдө пайда берет. Бул эле хижама, бул эле ооруларда эмес. Мен ошол хижама окуусун окуганда 60 оорунун 60 түрүн хижама менен дарыласа болот деп 60 түрүн окуганбыз. Ал жерде ошол эле баш оору, кан басым, 60 түрлүү ооруну хижама менен дарыласа болот деп илимий далилденген илимдер менен окудук. Албетте хижама илимдери менен кошо медицинаны кошо, дары чөптөрдү кошо өзүнүн себептерин кылсак, иншалла Кудайым шифасын берет. Мен соңку суроону берейин, агай. Азыр мынакей оорулар жашарып атат деп өзүңүз дагы сөзүңүздө баса белгилеп айтып атасыз. Негизинен кан басым жогору ооруга мен токтолгум келип атат. Биздин элибизде дагы бул давление деп абдан популярдуу оорулардын бири десек болот да. Негизинен баягы азыр көп жаштарда деле кан басым жогору, кан тамырларынын ичкерүүсү, баягы медициналык текшерүүдөн өткөндө эле кан тамырларың ичкерип кеткен. Ошон үчүн баягы кислород жакшы жетпегендиктен баягы кан басым жогору болуп атат же түшүп кетет. Анан медицинада дагы мен ошол өткөндө бир врач менен сүйлөшүп калсам айтат, кан басым жогору болгон инсанда жүрөгү да чоңоюп кетет. Аны баягы дайыма дарылап, дайыма көзөмөлдөп турбаса жүрөгү чоңоюп кетет да, ал адамдын баягы кийинки кадамдарына өтө зыян алып келе баштайт. Ушул боюнча мен суроо бергим келип атат. Кан басымды өзүнүн нормасында алып жүрүү үчүн адам эң абалы эмнеге көңүл буруш керек? Абдан жакшы суроо айттыңыз. Азыр кан басым жогору болгон адамдар аябай көп. Жана айтып өткөндөй эле, бул дагы жаш балдарда дагы, жаш кыздарыбызда дагы кан басым аябай жогору жүрүп атат. Бул жерде кан басымды өзүнүн нормасында, өзүнүн жанагы өлчөмүнөн ашырбай, түшүрбөй алып жүргөнгө абдан татаал же бир кыйын нерселер жок. Эң жөнөкөй эрежелер, туура тамактануу, кыймыл, спорт, убагында уктош керек. Жанагыдай эле айтып өткөндөй эле, азыр ушу жаштарыбыз
түнү бир маал 2-3-төргө чейин телефондо отуруп күндүз иштейт, кечинде 3-4 саатка чейин уктабай телефондо отуруп, компьютерде отуруп, адамдын бизди Кудайым күндүзү иштей турган, илим ала турган кылып, ибадат кыла турган кылып, түнкүсүн эс ала турган кылып жасаганда, жаратканда, ошол тартипти бузуп, организмди бузуп атабыз. Ошодон кан басым келип атат. Туура эмес тамактангандан, кыймылдын жоктугунан, көп отургандыктан кан басым, жогорку кан басым келип чыгып атат. Бул жерде ушул жанагы адамда кан басым өйдөлдөй болуп, бир деңгээлде жүрбөй калганда, сөзсүз эле дары ичиштин же укол алыштын кереги жок. Андай мүмкүн эмес. Биринчи кезекте өзүнүн жашоо образына көңүл бөлүп, уйку тартибин жөнгө салып, тамак ашын, жеген ичкен тамак ашына көңүл буруп, анан жанагы азыр интернет тармактарында дагы көп маалыматтар бар. Сүннөт амалдар. Пайгамбарыбыз эмнени жеп жүргөн, кайсы мөмө жемишти жакшы көргөн, ошолорго амал кылып, хадистерге амал кылып жүрсөк эле, бул кан басымдын коркунучу дагы, пайда болушу дагы жок. Кан басымды бир-эки жолу кан басымы көтөрүлүп, бирөөсү көтөрүлсө эле дароо эле муну таблетканы ичип жүр деген андай жок, андай мүмкүн эмес. Балким ошол учурларда организм катуу кыйналып, же бир катуу стрессте болгондо көтөрүлүп калган себептер болуп калат. Ошол себептерди жөнгө салып, тамак аштарды жөнгө салып, анан ушу мына чөптөрдү, дары чөптөрдү атайы жасалган адистерге барып кеңешип, ошолорду ичип койсо, балким жөн деле жанагы диетаны сактаса деле нормалдашып калат. Дароо эле таблетка ичиш деген андай туура эмес. Демек, адам өзүнүн тамак ашын, кыймыл аракетин, анан кийин багы жашоо образын бир иретке келтирсе эле, демек мындай оорулар жок болот. Уйку убактыларды дагы иретке келтириш керек. Азыркы ушул менин кыжалат болгон, көп кыжалат кылган жанагы маселелердин бири ушул жаштар, анын ичинде мен өзүм дагы туугандарым, балдарым уйку менен өзүнүн келечегин талкалап жатышат да. Күндүзү окуйт же иштейт, анан келип телефонду 12-1 ушундай семья көп. Муну моюнга алышыбыз керек. Балалар канчада жатты, канчада уктады билбейт деле да, ага көңүл бурбайт деле да. 17 жаш, 18 жашка барганда анан ушундай сахарный диабет, зрение, акылы, ата-энеси менен урушуп кетип атат. Атасы же апасы жакшы акыл айтса, сен ишиңне деп атат. Ушул телефон. Убактыңызды бөлүп, эфирибизге келип, абдан бир пайдалуу маалыматтарды бергендигиңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз, агай. Сиздин ишиңизди абдан жакшы билебиз. Мынакей өткөнкү эфирибизде дагы абдан кызыктуу маектерди куруп, анан багы кандайдыр бир маселе болсо деп өзүңүздүн дагы телефон номерлериңизди калтырып кеткенсиз. Биз да бул жолдо ыраазычылык билдиребиз. Негизинен өзүңүз дагы сөзүңүздө баса белгилегендей, баардык оорулардын алдын алуу бул адамдын жеке өзүндө экен деген нерсени жыйынтыктап айтып атасыз. Убактыңызды бөлүп келгениңизге ыраазычылык билдиребиз. Сиздерге дагы чоң рахмат. Сиздердин жамаатыңыздарга Кудайым ишиңиздерге ийгиликтерди берсин. Ушундай элибизге, журтубузга керектүү маалыматтарды алып чыгып атканыңар үчүн сиздерге Алла Таала ыраазы болсун. Ишиңиздерге ийгиликтер болсун. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мынакей бүгүнкү биздин берүүдө жалпысынан мынакей Асан агабыз айткандай, элдик медицина жолу менен, чөптөр менен, анан эң негизгиси баягы кыймыл аракет, туура жашоо, пайгамбарыбыздын сүннөт жолу менен жашасак, ден соолугубузда эч кандай көйгөй болбойт экендигин агайдын өзүнөн уктук. Биздин конокто бүгүн элдик дарыгер агайыбыз Асан Калыбеков болду. Ыраазычылык билдиребиз. Эмесе келерки эфирлерден жолукканча жараткан Алла Тааланын амандыгында болуңуздар.